Кадырлуу меймандар, жана уй, кой, эшектерди көрдүңүздөр. Митингке, пикетке чыгышты. Адам болуп мен неге нааразычылыгымды айтсам болбойт. Менин келгениме деле билинбей 9 жыл болуп калыптыр, бирок эл арасында көп жакшы атыбыз чыга элек. Ошондуктан мен нааразымын. Кадимки эле Рахман Разыков кетсин. Рахман Разыков сахнадан кетсин. Мен 9 жыл болду келгениме, 9 жыл мурда айткан, кетем деп. Мен бетке айтканды жакшы көрөм. Эжелер, сиздер азыр Рахман Разыков чыкканда кетсин деп коюңуздар, турабы? Мен менен кошулуп. Макулсуздарбы? Кетсин деп. Келиңиздер азыр ошо кете турган инсанды. Рахман Разыковдар кетсин деген бир кол чаап коюңуздарчы. Рахман Разыков кетсин дегендер. Бар экен мына, аз эмес экенбиз, Кудай буйруса биз көп экенбиз, көбөйөбүз. Тууган уруктарга кошуна колоңдорго айтып көбөйөлү. Азыр ошо кете турган инсанды алдыңыздарга чакырайын. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, сатирик, куудул, көптөгөн куудулдардын атасы сахнада Рахман Разыков агайым. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат өчөшмөй жок. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат агай, бул кол чапса, булар мени сыйлап кол чап атат деп ойлоп атасыз да. Булар сиз кетсин деп кол чап атат. Неге? Мен айттым, Рахман Разыков агайыбыз али жаш, дагы көптөгөн куудулдарды тарбиялап сахнага алып чыгат. Жаза турган сатиралар дагы толтура, элге кызмат кылыш керек десем, мына ол жерде 3-чү катарда отурган эже сизди кетсин деп атпай ордунан туруп алып. Мына ак жолукчан эже айтты. Не кылды мен сизге? Я. Ойбай. Жаман көз жок болсо суу куй бересиңер, Ушул жаман адатты качан таштайбыз? Көзүң мындай болсо суу куй берет да, Ильяс. Элге ишенбе, эл деген ушундай жаман. Сен мына сахнада чыгып атасың, Кудай буйрса да көп жыл жүрөсүң, ишенбегенде жаман кылат буларчы. Агай, баягы анын үстүнө дагы жакшы сөз бар. Устаттан шакирт өтөт деген жакшынакай сөз бар агай. Сиздин мына көп жактарыңызды тарткым келет агай. Бирок баягы Кудайдан берилген талант экен, көп жагыңызды тарта албадым. Бир эле жагыңызды тарттым да, жазмачылык жагыңызды тартып калыптым да. Жакшы, болот. Бир жазган жагыңызды болот да. Болот. Анан бир 2-3 куплет ырым бар эле, ошону сизге арналган. Элдин алдында уруксат берсеңиз. Уруксат. Агайга кат деген темадагы ыр. Көңүл буруп окуп коюң катымды. Ильяс Крутой тааныштырайын атымды. Сизден мага куудулчулук жукса дейм, Кудай сактасын көп алгандан катымды. Көп аял алыш үчүн жакшы ден соолук керек, балам. Жөн эле көрүнгөн адам ала албайт анча. Сен алдагы кебетең менен сен бир аялга жарайсыңбы, жокпу, ким билет алы? Буйруса биз дагы сиздей болобуз да. Эл көзүндө ар бир айдын алтысы. А мен болсо кичинекей жарчысы, агайым сиз куудулдардын алпысыз, Ильяс Крутой кичинекей тамчысы. Жакшы. Саясатты тынбай сынга аласыз. Мекен үчүн тоок элге барасыз. Үй бүлөлүк башкарууга каршысызбы? Каршымын, конечно. Эмне кылып жүрөт Каныбек деген балаңыз? Бала, сен бу жерге саясатты көп аралаштырбагын, макулбу? Сахна деген сахна, ал деген саясат. Жо, агай, мындай деме. Ушундайынан Кыргызстан оңолбой атат да. Кыргызстан эмнеге оңолбой атат? Мен анализдеп чыктым. Кыргызстандын чыгашасы сиздей, кирешеси мендей болгон үчүн оңолбой аттыр да. Эгерде ошонун орду алмашканда гана оңолмок да, агай. Буйруп койсо Кудайым, агай. Абдулда кайдай болом мен деле. Жаш куудулдар чыксын деп күтүп жатат эл деле. Агайым, сиз мени жакшы көрөсүзбү негизи? Конечно. Афишада сүрөтүм жок эмнеге? Буйруса болот сен сүрөтүң. Батпай калсаң керек да болот. Батпай кал, сизди батпай кал десе болот, мен батам. Рахман Разыков агайым. Ильяс балама, кол чабуулар. Ак жол балам. Мына байкап атасыздар, сахнада куудулдардын мууну алмашып атат да.
Биздин достордун көбү сахнадан кетти. Сахнадан эмес, жашоодон кетип калды. Манас Бердибеков деген раматтылык кайталангыс куудул досум бар эле, билесиздер. Жаткан жери жайлуу болсун, мына көп жыл болду арабызда жок. Раматтылык Жаныбек Алыкулов Шорпо деген айтат элек досум бар эле. Кандай куудул болчу да. Жаткан жери жайлуу болсун. Дөөлөт Мадымаев деген иним бар эле. Раматтылык. Раматтылык эмес Жамбыл бар, эми ал жүрөт, азыр концертте жок, бирок жерде. Ушул Жамбыл досум жөнүндө сүйлөсөм эле бирдеме эсиме түшүп кетет да. Баягында парламенттен Мискенбаев деген депутат Рахманды камаш керек, мыйзам жок болсо жазамын деп чыкканда, элдин баары мени колдоп 1 миллион адам интернетте андай болбош керек, бул чындыкты айтып атат деп ызы-чуу болуп атканда, Жамбыл досум мындай деп интернетке кайрылуу жазды Мискенбаевкачы. Жолдош Мискенбаев, сен эркексиңби, кимсиң? Эркек болсоң айткан сөзүңдө туруп Рахманды качан каматасың деди. Сен Рахманды каматсаң, мен түрмөгө аны көргөнү концерт коюп барат элем дейт. Ниетин карасаң. Анан Жамбыл жөнүндө жакшы сөз айта аламбы? Аралашып жүрөт, ушул Жамбыл сүйлөгөндө ошол сөздөр эсиме түшүп кетет да. Эми азыр парламентте айтып калдым, парламентте айткым келип атат. Өткөндө бирөөлөр айтат, парламент бул базарчылар болуп калды, парламент олигархтар отурат, парламентте мыйзам жазалышпайт. Деди эле Мадымаров Адахан Кимсанбаевич мынтип айтты. Азыркы парламенттин курамы закон жазганды буяка кой, өмүр баянын жаздырып диктант алсаң, 90% эки алат деди. Мени таң калтырганы, бир дагы депутат ордунан туруп, Мадымаров сен не деп атасың, качан жазайлык деген жок да. Un чыккан жок. Демек орустар айтмакчы, молчание знак согласия болду да. Мен өзү бул парламентти азыркыдай курамында кыргыз эли шайлаган жок. Айтайынбы? Биз акыл эстүү, алысты көрө билген, барктуу, нарктуу элбиз. Анан кантип ошондой парламентти шайлайлык? Менимче бул парламентти бизге Өзбекстандан келип шайлап беришти болуш керек. Биз билбей калдык да. Билсек мындай кылмак эмеспиз, туурабы? Мен муну эмнеге айтып атам? Эртеге 1 жылдан кийин кайра шайлоо. Кайра парламентти шайлайбыз. Ушул шайлоого бир башкачараак карасак. Мен шайлоо келет деген төмөндө кырды жаздым, силерге окугум келип атат. Шайлоо келет. Жакындап шайлоо келет. Партиялар тизмеси такталууда, акчалуулар баш жака тизилишип, акчасыздар артынан катталууда. Өткөндөр да, көчкөндөр да тизмеленип, акча үчүн бир кишидей добуш берет. Кемпири 10 жыл мурун өлсө дагы шайлоого чалы менен чогуу келет. Шайлоо келет, жакындап шайлоо келет. Байгелүү, топ улактар берилүүдө, акыл эмес акчага чиренгендер жең ичинен эл менен кезигүүдө. Шайлагын деп келишет, шайлагын деп. 5 жыл уктап ойгонгон талапкерлер, биздин бала колдогон ушуну деп баягы эле чуркаган саяпкерлер. Байкуш эл келечектен үмүт үзүп, балдарың тентип кетсе убал болуп, сен болсо тагдырыңды өзүң чечпей жүрөсүң соодагерге курал болуп. Миллион кыргыз мигрант аталышып, өкмөт жок колун сунган караан болуп, шайлоого катышууга шарт түзүлбөй, акчасы дал, добушу арам болуп. Шайлоого белди бекем бууп туруп, келгиле, убакыт бар ойлонолу. Деңиз болуп, сел болуп, бүтүн болуп, акчага кул болуудан ойгонолу. Шайлоо деген масканы жамынышып, сыйтамак казы карта эттер келет. 5 жыл мурун силерге жалган айткан, билимсиз, уяты жок беттер келет. Баягы эле касамкорлор жаңачылган партияга кирип алган, учкул сөздөн убада ураан кылып, жарнактарды жайнатып илип алган. Азаматты шайласак көсөм болчу, өлкөнү туңгуюктан алып чыгар, болбосо азыркыдай шоруңгатып, парламентти башкарат улакчылар. Шайлоо келет, жакындап шайлоо келет. Рахмат. Кыргыз эли 5 жыл
кайнайбыз да саясатта, билесиздерби? 5 жыл кайнайбыз. Эмнени гана сүйлөбөйбүз, бардыгыбыз талкуулайбыз, болбой калды, туура эместер барып калды деп талкуулап атып эле анан бир күн кайнабай калабыз шайлоо күнү. Тынчып калабыз. Сен 1000 сом көрсөтпөйт да, болду. Анан ошо күнү өткөндөн кийин кайра дагы 5 жыл кайнай беребиз да. Келгиле мындай кылайлык. Кийинки шайлоодо ушул кайнаганды токтобой тазаларды тандап алайлык. Мен дайыма суранып келем. Эгер биз туура тандасак, туура жашоо болот. Келиңиздер, ошо шайлоодо башкачараак мамиле кылайлык. Мени дайыма айтышат, Рахман, сен деги саясатты эле сындай бересиң, саясатка тийише бересиң деп. Айланайындар. Силер мен сындай албай турган саясат жасагыла, илайым эле мен силерди сындай албай калайын. Сатира бул коомдун ооруп аткан жерин дарылай турган курал. Бүгүн бизде саясат ооруп атат. Ошон үчүн мен бул темага өтө көбүрөөк кайрылып атам. Дагы кайрыла беребиз. Бирөө айтып туруш керек элдин атынан.